Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу акыркы окуяларда баткен жергебиздин тургундарына материалдык зыян тарттырганына кубанган тажик тараптын бүгүн эми Кыргыз бийлигинен жооп алып жаткан кези. Бул күндөрү тажикстандыктар Кыргызстан тарабынан жүргүзүп жаткан ар кандай кыймыл-аракеттерин токтотууга мажбур болуп отурушат. Алардын бийлиги ойлогондой эле өзү менен өзү келише албай отурган кыргыз элин оңой эле тизе бүктүрүп, куралдуу кол салып, нарыдан бери баткен тарапты өзүмө каратып аламын деген ою албетте ишке ашкан жок жана Кудай буйрса эч качан андай болбошун Эмомали Рахмон дагы жакшы түшүндү болуш керек. Тетрисинче бүгүн эми кыргыз жерине курал менен эмес, жөн гана күнүмдүк муктаждыктан улам дагы тажик жарандары басып жүрө албай калышты. Анткени мамлекеттик деңгээлде Кыргыз-Тажик чек арасы толугу менен жабылып, тажикстандыкмын деген адам Кыргызстандын аймагында жүрбөс болуп чектөө киргизилди. Аэропортто болобу, башка жерде болобу, эми тажик жарандары үчүн Кыргызстандын аймагына бут басып кирүү деген нерсе такыр жок. Албетте, Кыргыз бийлигинин бул позициясы биринчи кезекте Кыргыз тараптын дагы, тажик тараптын дагы контрабандисттерине эң зор сокку болду. Тонналаган продукцияларын Кыргызстан аркылуу алып өтүп соода кылып жүргөн тажик дыйкандары дагы, ишкерлери дагы, эл аралык деңгээлде банги затын ташып жүргөндөр дагы бүгүн эми эң оор абалда калышты. Ал эми Кыргызстан тараптан Тажикстанга күйүүчү майын аткерчилик жолу менен ташыгандар да бүгүн эми андай жумуш кыла алышпайт. Демек, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы бүгүнкү кырдаал биринчи кезекте эки өлкөнүн бийликтерине түздөн түз таасирин тийгизе турган абалда турат. Кыргыз эли өз өлкө жетекчилигинин бул аракеттерин кош колдоп кубаттап, кубанып турат. А бирок тажик тарапта абал жакшы эмес. Тажикстан элинин басымдуу бөлүгү Кыргызстан аркылуу дүйнөнүн башка бурчтарына чыгып, Кыргызстан аркылуу күнүмдүк тиричилигин өткөрүп турганы белгилүү. Самолету дагы Кыргызстан аркылуу учуп, жеңил унаасы дагы биз аркылуу башка мамлекеттерге каттап турган. Өткөндө Тажикстандан Россияга самолет менен жол алган тажикстандыктарды Бишкектеги аэропорттон нары кайра Тажикстанга кайтарып жибергенден кийин Тажикстандагы карапайым калың журт маселе өтө олуттуу экенин түшүнүп калышты сыяга. Эми тажикстандыктар арасында президент Эмомали Рахмондун бийлигине, анын коңшулар менен мамиледеги кетирген кечирилгис каталарына карата нааразычылык күчөп баштаганы байкалды. Бул болгону Кыргызстан тарап Тажикстан менен мамиле кылбай койгондон 3-4 күн гана өткөндөгү акыбал болчу. Эми мындай мамиле бир айга же жарым жылга созулчу болсо, Тажикстандын карапайым эли кандай кадамдарга барышат дагы, бийлигине кандай мамиледе болот, албетте аны Кудай билет жана убакыт көрсөтөт. Бирок жакшы жака жылып, жыргап кетишет деп айтууга болбойт. Бул албетте тажик бийлиги үчүн өтө олуттуу проблемаларды жаратары турган иш. Ошондо тажик өлкө жетекчилигине Кремль дагы, Вашингтон дагы, Пекин дагы, башкасы дагы эч кандай жардам бере албай калбаса болгону. Өз элин колдобосо Москвага барып Кремлдин айланасына үй салып жашап алсаң дагы эч кандай пайда жок экенин биздин өзүбүздүн эле саясатчыларыбыз кече жакында эле көрсөтүшпөдүбү? Демек, өз элиңден калбай, эл аралап, кандай маселе болбосун элиң менен чогуу чечип, болгон аракетиңди көрүп, элиң үчүн ак кызмат кылуу менен гана жакшылыктарга жетүү мүмкүн тура. Шакылдап көрүнгөн жерде драма коюп, анан өз элиңди түркөйгө чыгарып, бөлүп жарып турсаң, кантип анан эл колдоп, кантип анан эл ак батасын берсин. Тажикстандан айырмаланып, Кыргызстаныбызда тажик тараптын куралдуу аскердик агрессиясынын кесепеттерин жоюу аракеттери активдүү жүрүп жаткан кез. Өлкө башчысы Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусуна барып, 2 күн бою аймактагы эли журт менен жолугуп, жакындан сүйлөшүп, үйлөрдүн, социалдык объектилердин курулуш иштерин көзөмөлдөп, тийиштүү маселелерди жеринен чечип, эли журтубуздун суроо талаптарын угуп келишти. Аскер кызматкерлерибизден кабар алып, коопсуздук күчтөрүн да бир катар карап чыгышып, зарыл маселелер жеринен чечилди. Анан эми байкаган болсоңуз, акыркы 3-4 күндөн бери социалдык тармактарда Тажикстан Кыргызстанга куралдуу кол салганы үчүн Кыргыз президенти менен УКМК башчысы жооп берсин деген маселени көтөрүүгө аракет кылып, Баткен элинин атынан сүйлөгөндөр, окуяны башка жака бурмалаганга аракет кылгандар көбөйдү.
Акыл эстүү жарандарыбызга бул Тажикстандын агрессиясын тез арада токтотуп калгандыгы үчүн президентке дагы, УКМК төрагасына дагы, аскер кызматкерлерибизге дагы карап турбастан чукул арада уюшуп, Баткен жергесинде гуманитардык жардамдарын Кыргызстандын туш тарабынан жиберип турган ар намустуу кыргыз элине дагы ыраазычылыгын билдирип турушат. Бирок бул баягы өмүр бою эч нерсеге, өзүнөн башка эч кимге макул эместердин кезектеги саясий оюнунун бир бөлүгү экени түшүнүктүү деңизчи. Президент Садыр Жапаров баткендик мекендештерибиз менен жолугушууларында негизинен ушул кыргыз-тажик маселесине байланыштуу жоопкерчилик маселеси да суралды. Президент да өз кезегинде тийиштүү жоопторду берди. 4 көчө жөнүндө айтып кетсем, 4 көчө жөн 275 метрди азыркыга чейин көрүп атабыз. Оор кырдаалдарда бул Тажикстан каалаган мөөнөткө чейин жаап коюп атат. Биз бул тараптан бир кыймыл өтө албай атабыз, даже медицина жардамдары өтө албай атат биздин районубузга. Ошонун 49 жылга алынган, арендага алынган протоколунда кол коюлган кишилер жоопкерчиликке тартылабы кандай болот? Ошондо дагы бир кененирээк бизге маалымат берип берсеңиз. Сөзсүз тартылат жоопкерчиликке. Мен ал документ менен 2-3 күн болду, алдырып алып карадым, бүт барым, изучать этип көрдүм. Биздин ошо мурдакы чоңдордун бир мамлекетке тиешелүү кичине эле кетирген каталар үчүн мына ушундай жаңжалдар болуп атат да. Мына адамдарыбыз өлдү, 136 адам үй өрттөндү, 500дөн ашык адам жаракат алды. Мына ошол чоңдордун кесепетинен, кетирген катасынын кесепетинен болуп атат да. Чоң болуп иштейсиңби, ак үйгө бардыңбы, көк үйгө бардыңбы, же депутат болдуңбу, барып ар бир кылган ишиңди жет өлчөп бир кесишиң керек. Анан силер депутат өз балабыз деп эле өз балаңарды шайлай бересиңер, уруусу көптөрдүн баары. Ал тияка барып алып жериңерди сатып атат, элиңерди сатып атат, мамлекеттин кызыкчылыгын сатып атат. Мындан кийин андай кылып өз бала дегенден кеткиле. Болду, өз бала тетигил 100 жыл мурун болчу. Уру болуп, сай болуп, баатыр болуп жүргөндө ошондой болчу. Азыр ал замандан кеттик уже. Азыр эл үчүн иштей турган, мамлекет үчүн иштей турган, ар бир кадамын жет өлчөп бир кесип, жалаң туура иштерди жасай турган адамдарды шайлагыла. Ал эми андай адамдар сөзсүз түрдө мейли ким болбосун жоопко тартылыш керек. Кудай буйрса тартылат. Ошентип ошондой катачылык кетиргендерди, жеке чөнтөгү үчүн кызыгып, кызыкчылык үчүн элин жерин сатып ийгендерди наказать этсек, мындан 5-10 жылдан кийин уже эч ким деле антип барбай калат. Ошентип тарбиялайбыз. Ошентип барып тазалап алабыз. Коррупционерлерди тазалайбыз, ички иштегичтерди тазалайбыз. Ошо мезгилге чейин да биздин Көкташ айылы өтө жабыркап кетти. Бизче ушу бир 5-6 жылдын ичинде. Анан биздин эми Көкташ айылы биягы Зейлек, биягы Бишкекти бириктирип турган көпүрөдөй айыл экенбиз. Тажиктерде ушу жерге өтө көп кызыктар болуп жатат. Анан эң биринчи биздин бул жерди мына Тополоңдун башчы мына 275 метр жерди протоколго маалымат кылып коюп койгон. Ошондон баштап тажиктер уже бизге үстөмдүк кыла баштады. Бирдеке болсо шарт косуп иштейт. Больницабызды ошо жакта, больницага да бара албайбыз. Кечеги окко учкан балдарыбыздан ошо больницага жетпей, оякты тосуп, биякты тосуп, кансырап өлүп калды көп балдарыбыз. Ошону үчүн ошо жооп берсин ошо кишилер. Кеңеш Казакында канча жерлерде бул кыргыздын жерине нече жыл 30-40 жылдан бери жашап отурган жерлерди бул тажиктин жери деп келип көп адамдар түнү менен өз министр болуп турганда ошо мезгилдеги акимдерди немелерди жер адистерин эчтип келип кол койдурган. Мына жалгамыз эл айтсын. Айрыкча биз Көкташ эле өтө кыйналып кеттик. Көзүңүздөр көрүп ошо бийликтин мезгилинде mana балдарыбызды сүйлөп койсак бар 3 балабызды камады. 3 балабызды неге камадыңар деп энелер ыйлап алсак 5 ай алды мана отураттар. 5 ай алды сотко өткөрүп иштеди. Ошол мезгилде биздин бактыбызга сиз кеп калдыңыз демек кандидатыңызды коюп сиздерге арызданып Камчыбек Кашимов сизге рахмат. Сиздердин күчүңүздөр менен биз ушул баады көзүңүздөр көрүп 180 миңден пенсионер аялдарга салып эмелерди салып тең биздин Көкташ элини мен ачык айтып кетем. Сизден мурунку бийлик өтө кыйнап жүргөн. Өтөбүздү дебелеп жүргөндөр. Себеби жооп берсиндер. Мадымаров жооп берсин ошо жерге. Эмне үчүн колго кол коёт? Мадымаров жооп берсин ошо жерге. Бардык шоно неме кылып кетип, тополоң кылып кетип. Демек эми бул айтылган. Учурунда мамлекеттик чоң кызматтарда отуруп, көрүнгөн жерге кол коюп жүргөнүн бүгүн унутуп калып, ар кандай саясий драмаларды уюштуруп жүргөн кишилер дагы жоопкерчиликке тартылат экен. Кимиси кантип жоопко тартылышын азырынча билбейбиз го, бирок
Улар эми буга чейин кылып келген кыргыз элине бөлүп жаруу, бийликке каршы тукуруу иштерин болушунча күчөтөөрүн анык билебиз. Анткени буларга мындай иштерди жасоо кесип болуп калган. Элдин башын айлантууну кадимкидей профессия кылып алышканы жашыруун эмес да. Булардын 24 саат бою болгон ой-пикирин, болгон акылын ушул Жапаров менен Ташиевди бийликтен кетирүүгө жумшап жатышканын билбеген ким калды? Мындай топ үчүн Кыргызстандын арыктарынан алтын агызып койсоңуз дагы ыраазы болуп макул болушпайт. Аны дагы бир нерсе деп өздөрү көп колдонгондой керемет сөздөрү менен жамандап чыгышат. Албетте, эми алардын кайреле баягы фейктери, кайреле баягы дүжүр маалымат каражаттары, баягы эле дүжүр серепчилери, баягы эле куру кыйкырык өзүн өзү активист атап алгандары туш тараптан бир нерселерди жазып сиз менен биздин башыбызды айлантканга аракет кылышат. Аларга капа болуп же алардын ойдокелде жасалып аткан маалыматтык чабуулдарына азырылбастан, ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келген салымыбызды Кыргызстаныбыздын алдыга карай жылып кетишине кошконубуз туура эмеспи? Бетиге кетет бел калат, бектер кетет эл калат демекчи. Бул саясатчылардын саясий оюндары эртели кеч баары бир жыйынтыкталат. Өмүр деген кыска эмеспи? Биздин баарыбыз бул дүйнөдөн кетерибиз анык болгондон кийин мамлекетибизге пайдабызды тийгизе албасак, анда жок дегенде зыяныбызды тийгизбей бул өмүрдөн өтүп кетсек кандай жакшы. Кандай болсо дагы Кыргызстаныбыз дүйнө турган күнгө чейин бар болуп, кыргыз элибиз өз мекенинде жашашы керек да. Саламатта калыңыз.